Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Соттор шашылууда. Садыр Жапаровдун өкүмү чыкты. Текебаев менен Чотоновдун иши шашылыш жыйынтыкталууда. Сот реформасынын өсүшү менен өксүгү боюнча бүгүнкү чыгарылышта. Буга чейин 3 жолу аукционго коюлуп, үчөөндө тең өтпөй койгон Мегаком эми түз сатылат. Бирок арзан. Бул тууралуу 6 ай айткан Текебаев бүгүн абакта отурат. Алайда дагы жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда Нура айылында 3 балл болгон. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун өкүмү угузулду. Ал 2 бирини боюнча акталды, бирок калган биринелер боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жатат деп айткан. Экс-депутат Садыр Жапаровга бүгүн сотто акыркы сөз берилди. Ал кылмыш иш мыйзамсыз козголгонун айтып, акыйкатты камсыздалбай жаткандыгын билдирди. Соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөрдү толук алып келбей, жазык процедуралык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мени эптебелеп тез-тез соттоп жибериштин аракетин көрүп жатасыздар. Мейли соттогула, мен коркпойм. Мени соттоп жаткандар тарых алдында силер коркушуңар керек. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан Жапаровга өкүм чыкты. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар аны 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жатат деп айтууда. Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Алексей Модин 2010 жылдын 13 май күнү Супарада таптакыр болгон эмес. Муну анын ошол кездеги көтөргөн телефон сүйлөшүүлөрүнүн картасы далилдеди. Ал күнү Модин шаар ичинде Тагыраагы, Телеком, Комфорт жана Матросов райондорунда болгон. Ошол эле учурда Текебаев саат 17:20дан 20:30 чейин Пинара мейманканасында өткөн Конституциялык кеңеш менен жыйынына катышкандыгы сот учурунда көрсөтүлгөн видео тасмада анык болду. Бул көрүнүштө бир катар саясатчылар Текебаевдин чындыкка жетерине аз калды деп баалашууда. Темага кененирээк кесиптешим токтолот. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун бүгүнкү сотунда бийликтин негизги күбөлөрүнүн бири Алексей Модин 2010 жылы эски аянттагы өкмөт үйүндөгү Текебаевдин кабинетинде Маевский, Абдрахманов менен кантип жолугушканы тууралуу айткан видео тасма көрсөтүлдү. Модин Текебаевдин кабинети деп убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмаз Атамбаевдин кабинетине түп-түз эле кирип барган видео интернетте тараганы белгилүү. Бүгүнкү жараянда ошол видео көрсөтүлүп, Модиндин дагы бир жолу калпы чыкты. Текебаев Модин көргөзгөн кабинет анык эмес, Атамбаевдики болгонун далилдеп берди. Бирөөң эшик менен эшик. Ошол бирөөгө кирет эле, жана Атамбаевдин чоң кабинети экиге бөлүнүп, 3төн бири меники болчу, 3төн экиси. Эки эсе көбү Атамбаев болчу. Ортосу глухой стена болчу. То есть эч кандай пут этиш мүмкүн эмес да. А приемный меники кичинекей комнатада. Бул жакта микро атаяндан жанагы деңгейде чыккан да. Ошол жана эшик турат, ошол жерден кирмейт. Ортосунда стена менен тозулган болчу. Меники эки эсе кичинекей болчу. 3,5 метр чөккелештик болчу да. Стол мелеп атат эле, жанагындай чоң узун стол деле чайын жок болчу. Бийликтин сценарий боюнча Модин 300 000 долларды Мамат Керимовго берип, ал Текебаевга берген делүүдө. Жараяндын жүрүшүндө Модин маркум Мамат Керимовдун Вифадагы офисине акчаны кантип жеткирип барганын айткан видеода көрсөтүлдү. Бирок аны далилдеген киши жок. Модин аны бир гана Мамат Керимов далилдемек дейт. Ал эми Мамат Керимовдун ошол кездеги телефондук сүйлөшүүлөрүнүн көп жери өчүп кеткен. Мамат Керимов менен абдан аз сүйлөшкөн, 5-6 жолу эле. Мамат Керимов менен сүйлөшкөн эмес. Ошонун просто эмени карап коюш керек да. Августтун 3-үндө болгон, мен билем, августтун 31-inde болгон, 1-сентябрда СМС сообщениялар болгон. Болду? 300 000 же он в июле отправлял от нас уже, правильно? Билмем, андай разговор жок. Ну, они же общались бы. Жолуга эле деп турабы?
Азыр соседний комнатада ошондо телефон менен звонок кылат. 31 августта, 3 августта болгон, 31 августта болгон, 1 сентябрда болгон. Телефондук сүйлөшүү демекчи Модиндин 13 майдагы телефон сүйлөшүүлөрүнүн картасы каралды. Ал күнү Модин шаардын ар кайсы жеринде кыймылдуу жүргөн. Бирок ошол күнү Модин Текебаев менен жолуктум деген убактысында телефон картасы ал жолугушуу жерде эмес, башка жерде көрсөтүп турат. Телефонные таблограммы соединений звонков Модина 13 мая. Нигде нету его местонахождения в районе этнокомплекса Супара. То есть, как вы знаете, каждое соединение, каждое нахождение сотовый телефон передает примерные базовые станции. И все они находятся в центре города. И опять же это встает вопрос. Вот кто же говорит ложь на самом деле? Хотя нам для защиты уже давно понятно, что все эти обвинения, они надуманы, ничего не имеют, что это чистейшие политические репрессии и попытка просто растоптать правосудие в нашей стране. Бийликтин 13 майды тандап алганы чоң жаңылыштык болгон. Анткени бул күнү Текебаев эртеден кечке конституциялык кеңешмеден бошогон эмес. Бул күнү Модиндин Текебаев менен байланышпаганын, анын телефондук картасы да далилдеди. 5'te gelip durum ben. 4'te, 5'te Modi'nin şahrının sentrinde gülayet etip yürüttüm. Ben 5'ten 8'e çeyin oturdum. Siz 8'e çeyin oturgan faktımda da fiksasya olsun. До 8 же он идет, конечно. Siz 5'te geldiğinizde koyuyordum, balkı ben 6'da çitek Modi'nin yolda koysanız. Saat 5'ten 24'ten gelip var kalktım. Что касается третьего пункта, 5'ten ötken gelip var kalktım. УКМКнын тергөө амалдарынан негизи эле Текебаевга карата кылмыш ишин ачуу аракетинде башынан бери эле мыйзамсыздык өкүм сүрүп келатканын, кезинде коопсуздук кызматын жетектеген Марат Иманкулов да айтат. Негизги күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бири-бирине дал келбей жатканы Текебаев ак дегенге эле барабар дейт ал. Текебаевди жаңы эле кармаганда бир тегерек стол болгондо ошондо мен өзүмдүн пикиримди айткам. Бул пара алды деп, $1 миллион пара алды деп, коррупция менен иш козготпайбы? Мен ошондо эле айткам. 7 жыл мурда, 6 жыл, 7 жыл мурда пара алган, булар кантип далилдеген тат? Ошол жерге пара алган предмет взятки кана, акча кана, берген киши кана. Ошону фиксация кылган видео, фотосъемкалар кайда? Кантип далилдеп атат ошол жерге? Мен таң калыштуу болуп атканда ошондо. Мен бул коопсуздук кызматында көп жыл иштеп, ушу пара алгандар менен, коррупция менен көп күрөшүп жүргөм. Өзүм кармагам, өзүм оформить этип, сотко да показания берип жүргөм. Бирок биздин убакта сен аны үстөн чыгып, колунан кармап, анын жанагы номерларын менен, купюралардын номерларын жазып, бүт баарын фиксация кылгандан кийин ошондо да соттон өткөзүү өтө кыйын болчу. Ошентип бүгүнкү жараянда Модиндин сценарий боюнча көрсөтмөлөрү жасалмай экендиги дагы бир жолу далилденди. Ата мекендин лидерин соттун жүрүшү актады, бирок бийлик муну моюндагандан коркуп турат. Динар Турдугулова, Ринат Элеманов, Сентябрь. Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясий куугунтукка кабылгандардын саны 10дон ашты. Алардын көпчүлүгү мыйзамсыз камалган болсо, бир тобуна кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Мындай мыйзамсыздыктарды токтотуу талабы менен бир канча жолу митингдер өткөрүлдү. Бирок бийлик саясий куугунтугун улантып, ал тургай Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровго президенттикке талапкер катары мамлекеттик тил сынагынан өтүүсүнө каршылык кылышууда. Бул көрүнүштөр Өмүрбек Текебаевдин тарапташтарын ачкачылыкка чыгууга аргасыз кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчыларга өгөй мамиле жасап жатат. Мындай пикирди Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун тарапташтары ачкачылык акциясында билдиришти. Алар Боршайком, күч органдары, соттор адамдын конституциялык укугун тебелеп тепсеп, бийлик түзүп берген сценарийдин негизинде Өмүрбек Текебаевди мамлекеттик тил сынагына катыштырбай жаткандыгын айтып нааразы болушууда. Биздин талаптар Текебаев Өмүрбек Ширкешевичти 10 августка чейин кыргыз тили боюнча сынак тапшырууга киргизүүгө сот Эрнис Уулу Айбек уруксат берсин. Бул биринчи талабыбыз. Чотонов Дүйшөн, Текебаев Өмүрбек, Төлөгөн Брайхан биздин партиялаштарыбызды тез
абактан бошотулсун деп талап кылып, ачык-ачык жарыялоону баштадык. Буга чейин мыйзамдуулукту, адам укуктарын коргоого багытталган бир топ митинг, нааразычылык акциялары уюштурулду. Бирок бийлик өз катачылыктарын оңдогондун ордуна саясий кысымдарды күчөтүп жатышат. Ал тургай айрым телеканалдар аркылуу тескери маалымат беришип, оппозиция өткөргөн иш-чараларды көңүл сыртында калтырып жатышат. Эл аралык мыйзамдагы боюнча ачкачылык жарыялаган адамдарга врачтарды жиберип, ден соолугун сурап, давленияларын көрүп кетишчиле, бирок биздики андай болбой жатат. Ошондуктан Мурзалиев кабыл алса ушул катты, ошондук жиберебиз дегендей мааниде жооп бериптир. Эми биз Красный Крест менен Красный полумесяцке дагы кат жаздык. Алар эл аралык уюмдар келип ден соолуктарын сурап көрүп кетишет. Ачкачылык жарыялагандардын абалынан көз карандысыз укук коргоочулар келип кабар алышты. Алар акция катышуучулары жүйөлүү талаптарды коюп жаткандыгын жана мындай иш-чаралардын өткөрүлүшү демократиялык өлкөлөрдө мыйзамдуу көрүнүш экендигин белгилешти. Анткени коомчулук дагы, бийлик дагы аларга ошол бул ачкачылык деген айтып атпайбызбы, эң акыркы кадамда. Ошондуктан буга деген абдан чоң көңүл бурулат. Бул жерде ошол эле Борбор шайлоо комиссия эмне үчүн ушундай ачкачылык жарыялап атат? Эмнеге шайлоо учурунда ушундай болуп атканы ар бир акыйкатчы башка буга тийиштүү органдар ошол өзлөрү дагы мындай көзөмөлдөө жасап, ошолордун өзүнүн баасы болсо дагы кандай бир өзүнүн пикирин айтып кетиш керек да. Ачкачылык акциясы бул нааразычылыктын жеткен чеги. Мындай учурда бийлик өз катачылыгын сезип, мыйзамдуу жыйынтык чыгарыш керек дейт укук коргоочу Рита Карасартова. Мыйзамга каршы келип аткан учурга ушундай бул баягы крайний мера деп коет да. Анткени себеби митингдин аркасы менен, кандай бир петициялар менен биз көп нерсесин ушуну көрсөтүп келгенбиз да. Бүгүнкү күндө петиция эмес, транспарант жайып алсаң да эч ким сени көрбөйт. Бүгүнкү күндөн баштап вообще соттун чечими бар экен, митингке да чыкканда болбойт. Анда мыйзамдуулукту кантип биз көрсөтөбүз? Ушундай мыйзам тебеленип аткан дегенде, бүгүнкү мына мыйзам тебеленип атканга Өмүрөк Черкештин колдоочуларынын бул акыркы чеги да. Голодовка деген бул акыркы чек. Ачкачылык жарыялагандар ата мекенчилерден сырткары саясий куугунтукка алынган Садыр Жапаровдун жана камакта жаткан элдик парламенттин мүчөлөрүн да боштондугун талап кылышууда. Бийлик мыйзамсыз иштерин токтотпосо, ачкачылыкка чыккандардын катары көбөйөрүн билдиришти. Эске салсак, ушундай эле талаптар менен Жалал Абад облусунда дагы ачкачылык акциясы башталды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Мурдагы депутат Райкан Төлөгөновдун кылмыш иши боюнча күбө Нурдин Султанмамытов бүгүнкү сот процессинде аны жалган көрсөтмө берүү үчүн кыйнашкандыгын маалымдады. Анын маалыматына караганда, ал адам өлтүрүүгө айыпталып, Москвадан депортация болуп келген. Бир нече жолку кыйноолордон улам даяр көрсөтмөгө кол койгонго аргасыз болгон. Ал 2010 жылдын 7 апрелинде Абдулла Юсупов менен Москва жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги объекти болгонун айткан. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал жерде Жаныш Бакиевдин уулу Искендер Бакиевдин офис болгон. Бирок мен анда Райкан Төлөгөновду көргөн эмесмин. Мен аны менен тергөө учурундагы кездешүүдө таанышып, депутат экенин билдим деген күбө. Кечээ Атамекен партиясынын жоголгон мүчөсү Нургазы Бакаев табылды. Нургазы Бакаев катуу таяк жебегендигин белгилеп, кармап кеткендер УКМК эмес, Абдулла Юсуповдун адамдары болушу ыктымал дейт. Мындан 15 күн мурда да Жибек жолу кафесинен кармап алып, Райкан Төлөгөновдун сотунда күбө болбошун керек деп, УКМКнын атын сатып, жымсалдап коркутуп үркүтүүлөр болгон. 31 июлда УКМКданбыз деп кармап, дача жакка алып барышты. Менимче бул бийлик тараптан да эмес, УКМКдан да эмес, Юсупов тараптан коркутуу болду дейт ал. Бакаев эч жакка багандыгын, азыр алыста иштери менен жүргөнүн, 2 күндөн кийин Бишкекке келгенде пресс-конференция берерин айткан. Бакаев Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан мурдагы депутат Райкан Төлөгөновду айыптагандарга каршы көрсөтмө берип келаткан эле. Кыргызстандагы сот реформасы боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Аалы Карашев Лондондо BBC-ге маек курушту. Анда Атамекен фракциясынын депутаты Иманалиев соттор боюнча реалдуу сын пикирлерди далил келтирип, бийликчил депутат Карашевди жарга такады. Улуу Британияда иш сапар менен болгон Жогорку Кеңештин депутаттары Аалы Карашев менен Каныбек Иманалиев BBC-нин сот реформасындагы өсүштөр менен өксүктөр тууралуу талкуусуна катышты. Кененирээк кийинки материалда.
ББСнин кеңсесинде маек куруп жатып өлкөдөгү соттук реформаны оппозициячыл депутат Каныбек Иманалиев аукционго салыштырды. Сотто эч качан кедей байды ута албастыгын, соттор куржун менен чөнтөктү гана карап, бийликтин буйругун кынтыксыз аткарарын айтып, катуу сын калды. Акыркы 2 жылда бир мисал айтсаңыз, кедей киши бай кишини утуп алган соттошкон. Жок да. Аукционда бай киши утат да. Экинчи акыркы 1,5 жылда тарыхты айтсаңыз, бийлик менен апайсы соттош апайсы утуп алган. Бийлик унутуп кетет бай. Анан кайсы адилеттүүлүктү айта алабыз. Кыргызстанда сот эмес, жалпы экономикалык жана конституциялык реформа жүрүш үчүн эки гана нерсе керек. Адилеттүү сот системасы, стабилдүү салык системасы. Бизге экөө тең жок. Ошон үчүн мен дайыма айтып келатам, былтыркы референдумдан бери биз кырсыктуу жолго чыгып алдык. Андан сырткары сотторду тандоо кеңешинде президент жана президенттин ишенимдүү өкүлдөрү дисциплинардык комиссия тандаган гана соттор келерин. Алар бийликтин камчысын чаап, эч кандай көз карандысыз сотторду камсыз кылбай тургандыгына КээИ эл өкүлү. Азыр кандай акыркы 1,5 жылда, айрыкча акыркы референдумдан кийин сот өтмө катар бийликтен көз каранды. Биринчи сотторду тандоо кеңешинде президенттин 3/1 өкүлү болот. Президенттин партиясына өкүл болот. Ошо менен 50% ашык анык. Туурабы? Экинчи жаңы киргизди азыр, жаңы конституцияга ылайык дисциплинардык комиссия. Президенттин өзү дайындаган кишилер ушул сотко сөгүш бересиң же ушул сотты четтетесиң деп өзүлөрү чечет. 2 жолу көз карандыбы? Үчүнчү жогорку кеңеши жок эле. Президент өзү дайындайт жергиликтүү сотторду. Төртүнчү өзү отуруп атат. 4 эсе көз каранды болгон СНГде бирде өлкөдө жок. Анан биз чоң ката кетирдик. Ал талкууланып атканда биздин фракция өтө каршы болду. Сотторго биз ротация принцибин киргизип койдук. Азыр мисалы үчүн Текебаев же Салянова, Шыкматов боюнча болуп аткан сотту сот агуй айткандай чечпесе, эртең аны чоң эле айдап. Сот реформасы боюнча депутат Алы Карашев да жооп берүүгө аракет кылды. Убакыт берели, иштешсин деген жалпы сөздөр менен бийликчил депутат катары жооп узатып, суроо берген журналистти далилдер менен сүйлөңүз деп тыңгылыктуу сөз узата албай кыйналды. Мына саясатталган иштер жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошонун ичинде мына жакында болуп аткан соттордо ушундай сын айтылып атат. Соттор прокуратура менен бир болуп алды депчи. Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай сотторго ушул жагынан доомат көп болуп жатат? Айтып атат деп айтып атасыздар да кайсы жерде эмне деп айтты? Мисалы үчүн. Бир факт айтыңызчы. Могу жерде болуп кетти, анан тиги жерде мындай болду, ошондон бирге алды анан. Кечээ ушу Текебаевдин сотунда сотко 7 жолу ишеним көрсөтпөйбүз деп Текебаевдин адвокаттары чыкты, Текебаевдин өзү дагы да. Анан алар ушундай билдирүү жасады. Сот прокуратура менен биригип алды. Бул жерде эч кандай сот адилеттиги жөнүндө сөз болушка мүмкүн эмес дешти. Мен кечээ андай маалымат боюнча бүгүнкү күндө бердем жүрөбүз, кабарым жок экен. Биригип алды же мындай болду деген мен аны окуп аттырмын да, укпаптырмын да. Бүгүн мындай бир тигиндей же мындай деп жооп берсем кичине туура эмес болуп калат. Бирок сот бийлиги өз алдынча бийликтин үч бутагынын бири. Сот бийлиги кимге береби, эмне кылат, сот бийлигинин ичине биз киргизбеличи, бул сот карасын, тиги сот карасын депчи. Берген соту ошо өзүнүн белгиленген тартиби бар, мыйзам чегинде, ошондо берген соту өзүнүн мыйзам чегинде карасын. Маектин жүрүшүндө сөз кызып отуруп, Текебаев менен Чотоновдун соттук ишин карап жаткан судьянын кызматы тууралуу да кеп козголду. Каратып туруп, мыйзамды бузуп, өзүн эле эмес, бүтүндөй республиканын сотторуна да сөз тийгизип, өзүн билемдик менен бийликтин закасын кынтыксыз аткарып жатканы катуу сынга алынды. Сот каалаган гана күбөсүн чакырып, каалабаганын келтирбей жатканы айтылып, бул тууралуу депутат Алы Карашев мыйзамдын чегинде ар бир күбө сотко келүүгө милдеттүү экенин айтты. Эч убакта Кыргыз сотунун тарыхында мындай болгон эмес. 52 күбөнүн 10дан ашыгын карагандан кийин токтоп салды судья. Калгандарын мен чакырбай эле билем деп. Соттун андай акысы жок. Эми соттун адилеттүүлүгүнө ким ишенет? Экинчи сиз айткандай прокурорлор ходатайство кылса аны аткарат 100%. Күнөөлөнүп жаткан тараптын адвокаттары ходатайство аны такыр аткарбайт. Эми соттун чечими адилеттүү болот деп ким ишенет? Болбосо Маевский менен Модин келатса, жан сакчылар менен тозуп алышат. Кыргызстандын эли ишенип шайлаган Отунбаев келсе, киргизбей атат. Бизге Маевский менен Модиндин ою Кыргызстандын гражданы эмес. Бирөөсү аферист деп качып жүрөт. Соттор үчүн өтө маанилүү экен да. Кыргыз эли шайлаган Отунбаевдин ою, ошол учурда депутат болуп жүргөн эл шайлаган адамдардын ою, коомдо кадыр бар адамдардын ою. Биздин сот үчүн эчтеке арзыбайт экен. Мына биз бүгүн айланып кептелип, кайсы сотко алып келип такалдык. Бүгүнкү күндө сот жүрүп жатат. Соттун ичинде ким келди, кирди, чыгарды анысын мен киргизбейт элем дагычы.
Себеби сот бийлиги. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде сотко үстүнөн басым көрсөткөн деп эсептейт элем да. Ошондуктан сот мыйзам чегинде карасын, чечим чыгарсын, ошондон кийин анан бир айтсак да. Бүгүнкү күндө анан соттун ордуна чечим кылып, соттун ордуна комментарий бербей эле коелу. Сиз Маевский менен Модин дактаганда болуп атасыз да. Ал үчүн Маевский Модин келип көрсөтмө бере алат, а Кыргызстандын граждандары көрсөтмө бере албайт. Дагы 34 киши Кыргызстандын граждандары көрсөтмө берейин десе сот жок, кереги жок деп салды. Ушуну адилеттүү деп эсептейсизби? Жок, мени жактагандай деп туура эмес айтып атасыз. Жок, Маевский Модинге көрсөтмө бере алат дедиңиз. А Кыргызстандын граждандары бере албайбы? Жок, массалык маалымат каражаттарында булактардан алар качып келатканын мен окуп туруп билип атам ошолордон. Ал эми массалык эмес, биз залга барып качып атабыз. Залга барып качканда мен качкан жокмун. Залда кимди кийирип чыгарганын, чыгарып атканын билбейт экенмин. Бирок эгерде ошого тийиштүү киши болгон болсо, тийиштүү көрсөтмө берем деген болсо, мисалы үчүн да, же күбө катары болом деген болсо, аны мыйзам чегинде, мыйзам ошого жол берсе кийириш керек. Кыргызстанда сот эркиндиги деген түшүнүк акыркы 1 жылда таптакыр жоголгондугун, оппозиция өкүлдөрүнө байланыштуу соттук иштерди бир гана судья карап жатканы айтылып, мындай көрүнүш бир дагы кымыш өлкөлөрүндө жок, деди депутат Каныбек Иманалиев. Экинчиден, мына биз Лондондо отурабыз. Англиянын закону боюнча сот процессине ким кийлигишсе, өмүр бою жазалат. Прокурорбу, ак үйдөнбү, адам өлтүрсө бул жакта 12-15 жыл алышы мүмкүн. Бирок сот процессине кийлигишкен адам өмүр бою жазалат. А Кыргызстанда СМБда атайын соттун куратору бар. Бул дүйнөдө нонсенс. Экинчиден, акыркы мына күбө факты мен айта алам да. Азыр Салянаны карап аткан сот Кайыпов деген. Мурун Текебаевдин баш чора каргасын өзгөрткөн судья болчу. Текебаев камалсын деген. Бишкекте 40-50дей судья бар да. Ошолорго бербей, өзүлөрү жанагы ишенген саясий сыноодон өткөн адамдарды берет да. Же болбосо бөлөк сот түгөнүп калды. Текебаевди карап аткан эле сот Шыкмаматовду карап атат. Демек, биякта саясаттын түздөн түз кийлигүүсү көрүнүп турат. Азыр Кыргызстанда сот адилеттүү жолдо баратат десең эл күлөт. Бул анда Кыргызстанда жашабаган адам гана айтышы мүмкүн. Азыр биз ошол сот бүгүнкү Кыргызстандагы саясий чоң конфликттин катализатору болуп калышы мүмкүн. Себеби азыр эл күтүп атат да. Соттун чечими эл адилеттүү издеп парламентке келбейт. Эл адилеттүү издеп өкмөткө барбайт, сотко барат. Даже өкмөт менен апайыз соттошса дагы сот чечет. Сот адилеттүү болбогон учурда бийлик алсызданат, мамлекеттүүлүк алсызданат, а элдин мамлекетке, бийликке болгон ишеничи төмөндөйт. Андай учурда саясий стабилдик болушу мүмкүн эмес. Ошентип президент Атамбаев Кыргызстанда соттордун көз каранды эместигин чыңдоодо маанилүү жылыштар болгондугун айтып жаткандыгы менен, соттор бийликтин кысымында калып, анын айтканын аткарууга аргасыз болуп калганын оппозиция сайгакшап келет. Президенттикке талапкерлигин койгондордун биринчиси аламандан четтеди. Өлкө башчылыгына талапкерлигин койгондордун эми 58 калды. Бул тууралуу Кыргыз тесттин официалдуу баракчасынан көрүүгө болот. Эске салсак, бүгүн мамлекеттик тил боюнча 4 талапкер экзамен беришкени белгилүү. Алар Кубан Чороев, Турсунбек Акун, Улукбек Кочкоров жана пенсионер Анвар Сартаев. Бирок алардын үчөө келип Анвар Сартаев шайлоого катышпай тургандыгын билдирген. Бирок бул тууралуу БШКнын официалдуу маалыматында азырынча эч кандай маалымат жок. Башка жаңылыктардан буга чейин 3 жолу аукционго коюлуп, үчөөндө тең өтпөй койгон Мегаком эми түз сатылат. Бул тууралуу алгач Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында билдирген. Эми экономика министрлиги мамлекеттик мүлктү түз сатуу жолу аркылуу менчиктештирүү боюнча токтомду коомчулуктун талкуусуна алып чыкты. Мегакомдун тагдыры акыр ушинтип аяктаарын 6 ай мурда Өмүрбек Текебаев айтып чыккан. Уюлдук операторду сатуу демилгеси менен бирге эле ар түрдүү чыр-чатактарды уюштуруу Мегакомдун баасын төмөндөтүүгө болгон аракет. Ушундай жол менен Мегаком кимдир бирөөнүн колуна өтөт деген оппозиция лидери. Мегаком компаниясы 3 жолу аукционго коюлуп, үчөөндө тең чуусу көп компанияны тобокелчиликке салып, сатып алганга батынган адам чыккан жок. Ар бир аукцион болгон сайын уюлдук оператордун баасы улам арзандап жатат. Өткөн жылы май айында болгон биринчи ийгиликсиз аукциондо Мегакомдун баасы 19,7 миллиард сом болгон. Кардар табылбаган соң кийинки аукцион 2016 жылдын 16 декабрына белгиленип, мурдагыдан дээрлик 5,5 миллиард сом төмөн баа менен 14 миллиард 255,125
миллион сомго сатууну пландашкан. Бирок Мегаком компаниясынын айланасында саясий чыр чыгып аткан маалга туш келген бул аукционго да кардар келген эмес. Кийинки аукцион 5-июнга белгиленип, Мегакомдун баасын 755,25 миллион сомго түшүрүшкөн. Бирок кардар келген жок. Эгер аукционго катышуучулар жок болсо, анда Мегакомду түз сатыш керек. Мындай оюн алгачкылардан болуп Алмазбек Атамбаев акыркы маалымат жыйынында кыйтты. Вот 3 раза проводился тендер и не смогли продать Мегаком. Чтобы Мегаком был продан по принципу прямых торгов, но не конкретно сразу кому-то, а даже должен фонд госимущества дать объявление, что, пожалуйста, в течение месяца дайте свое предложение. Ушун эле күтүп тургансып, экономика министрлиги дароо мамлекеттик мүлктү түз сатуу жолу аркылуу менчиктештирүү боюнча токтомду коомчулуктун талкуусуна алып чыкты. Министрликтин маалыматында бул токтом аябай зарыл болгон учурда гана иштейт экен. Мамлекеттик мүлктү сатуу программасын анализдеп көргөнүбүздө, каалоочулардын жоктугунан улам сатыкка коюлган объектилердин көбү өтпөй жатат. Алардын арасында Альфа Телеком компаниясынын акциялары дагы бар. Мегакомдун тагдыры акыры ушундай болорун Өмүрбек Текебаев 6 ай мурда эле айткан. Мегакомду эртерээк сатуу демилгесин көтөргөн бийлик кайра кардарларды качырыш үчүн компаниянын тегерегиндеги чууну дагы уюштуруп жатат. Белизгейт, Маевский гейт операцияларынын негизги максаты Альфа Телекомду арзыбаган баага түшүрүү деген Өмүрбек Текебаев. Демек, балким бул жаңжал чыгарган Сегизбаев, Атамбаевдин ниети башкадыр. Улам аукцион өтүп, эч ким албаса, мунун баасы аукциондон аукционго, билесиңер, закон боюнча 50%ке азаят. Азыр дагы жаңжал салат, бул аукционда өтпөйт. Анан эч ким албай атат деп туруп, түз өзүнүн тааныштарына, досторуна сатайын деген балким ойлору бар. Мен башкача түшүнбөйм. Жалган жалаларды жаап кыйкырып, инвесторлорду качырып атат. Ошентип Мегаком аукциону конкурсу жок эле сатыла турган болду. Уюлдук оператордун баасы канча болорун ким чечет? Сатып алууну каалаган адам канча каражат берерин өзү сунуштайбы же сатуучу сунуштайбы белгисиз. Бирок түшкөн каражаттын бир бөлүгү коррупциялык чырлардан улам ишке ашпай калган коопсуз шаар долбооруна жумшалат экен. Болот Абдыжапаров, Талант Жапаров, Сентябрь. Кыргызстанда туристтик сезон учурунда коомдук тамактануу жайларына 3 миллион сомдук айып салынды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Аталган ведомствонун маалыматына караганда, республиканын аймагында 14689 коомдук тамактануу жайлары бар. Алардын ичинен 4,5 миң объекти коомдук тамактануу жайлары, 9000 соода объектилери, 214 санаторий жана эс алуу жайлары бар. Ысык Көл облусунда эс алуу жайларынын 85% жайгашкан. 10-июлга карата 75 объекти текшерүүдөн өтүп, санитар жана техникалык нормаларды сактабагандыгы үчүн 3 миллиондон ашык сомдук айыптар салынган. Ленин чокусуна чыккан ирандык альпинист каза болгонун аймактык милициядан билдиришти. Каргашалуу окуя Ош облусунун Чоң-Алай районундагы Ачык Таш аймагында болгон. Ирандын 49 жаштагы тургуну тоого чыгып баратып, аба жетпей түтөк болгон. Ал 6060 метр бийиктиктен набыт болгон деп айтылат маалыматта. Альпинисттин сөөгү 28-июлда табылды. Белгилей кетсек, буга чейин Ленин чокусунан 68 жаштагы россиялык альпинист Юрий Курмачев каза болгон. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, бүгүн таңга жуук Ош облусунун Алай районунда жер титиреди. Селкинүүнүн очогу Алай кырка тоолорунда жайгашкан. Жердин титиреши Нура айылында 3 балл, Кексу айылында 2,5 балл болуп сезилди. Алдын алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жок. Түркия менен Грузиянын чегарасындагы Артвин аймагындагы Сарп чегара көзөмөл пунктунан машинанын багажына жашынып бара жаткан 28 жаштагы кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу Hürriyet басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, түндө Грузиянын жараны Түркиянын аймагына машинасы менен кирген. Анда шек санаган чегара кызматкерлери машинаны тинтүү учурунда багажынан аялды табышкан. Тактоо учурунда кармалган аял виза мыйзамдарын бузганы да аныкталган. Суракка алуу аяктагандан кийин аял Түркиядан депортацияланаарын аталган басылма баса белгиледи.
Ошто жарандардын документтери текшериле баштады деп Спутник маалымдайт. Мэриянын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова калаанын кварталдык комитеттерине жана аймактык кеңеш төрөгаларына шектүү адамдардын паспорттарын текшерүүнү буйруду. Бөлүм башчы бул кулчулукка каршы күрөштүн 100 күндүгүнө карата аткарыла турган иш-чаралардын бири экендигин айтты. Арабызда жүргөн шылуундар өтө көп, бизнесим бар деп алдап коюп, белгисиз иштер менен жүргөндөр бар. Ар бир адамды күндө текшерип, эмне иш кылганын, паспортун катуу текшеришиңер керек. Кече Ош шаарында кулчулукка каршы 100 күндүк акция башталган. Акция учурунда айылдан келип, жогорку окуу жайга өтпөй калган жаштар үчүн чет өлкөгө барып, эмгек жана сексуалдык кулчулук курмандыгы болуп калуу жана ошондой эле жаш балдардын орган сатууга жөнөтүлүү коркунучу күч экендиги айтылган. Расмий маалымат боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган. Алардын тең жарымы кыз келиндер. Адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар дагы жок эмес. Бирок куткарылган адамдардын ичинен 10 чактысы гана укук тартибин коргоо органдарына кайрылып, бул иштер боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Жогорку окуу жайлардын бюджеттик орундарына кабыл алуу аяктады. 421 орун бош калды. Билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө абитуриенттер математика жана физика боюнча кошумча тесттик жыйынтыкты талап кылган кесиптерге тапшырышкан эмес. Акы төлөө окуу бөлүмдөрүнө кабыл алуу 25 августка чейин улантылат. Комузчу Чолпон Мелисбекова учурда хит болуп жаткан Деспасито ырына комуз салды. Видео Instagram баракчасына жүктөлгөн. Роликти көргөн адамдар эң жакшы пикирлерди калтырышкан. Чолпон Мелисбекова президенттерди таланты менен таң калтырган комузчу кыз. Ал эми испан тилиндеги Деспасито чыгармасына тартылган клип бир нече жолу рекорд койду. Аны 3 миллиардка жакын адам көргөн. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? 3 августка өлкөбүз боюнча болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттурузбаева тааныштырам. 3 августта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзгү бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан сокко шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ал эми абанын температурасы болсо, Баткен облусуна түнкүсүн 19-23 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 26-30 градуска чейин жогору болуп, жаан жааш ыктымал. Ош облусуна түнкүсүн 20-22 градуска чейин жылып, ал эми күндүз 34-36 градуска чейин жогору болот. Жалал-Абадта түнкүсүн 20-22 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 29-32 градуска чейин жогору. Нарын өрөндө түнкүсүн 6-10 градуска чейин жогорулап, абанын температурасы, ал эми күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болушу жана ошондой эле жаан жааш ыктымал. Таласта түнкүсүн 13-16 градуска чейин жогорулап, ал эми күндүз 23-26 градуска чейин жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-17 градуска чейин жылуу болуп, ал эми күндүз 23-24 градуска чейин жылуу, күн күркүрөп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй өрөндө түнкүсүн 16-19 градуска чейин жылуу болуп, ал эми күндүз 31-35 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 20-22 градуска чейин абанын температурасы жогору болсо, ал эми күндүз 35-37 градуска чейин жылуу. Сиздер 3 августка күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.